Контролдук кассалык машинанын зарылчылыгы, мисалы мен сиздерге айтып кетейин. Салык кызматы өлкөдө алгачкылардан болуп, санариптештирүү боюнча толук масштабтуу ишти баштап, оң натыйжаларга жетише алды. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов Жалал Абад мамлекеттик университетинин студенттери менен жолугушууда билдирди. Конок лекцияда төрага салык кызматындагы жаңылануулар жана реформа тууралуу айтып берди. Мындайча айтканда 196 миллиардты биз кайсы учурда топтоп алабыз? Biz öz негизи бухгалтериядан болобуз. Бирок бул салык илими боюнча да кичине түшүнүүбүздү эме көбөйтүп берди бул агай. Салык төрагасы, салык илиминин төрагасы. Бизге ушундай эле бардык статистикаларды көрсөтүп, цифра менен, ушундай эле ККМ жана электрон кампалары боюнча түшүндүрүп берип атат. Биз мисалы буларды жана ушундай эле бизге аларды статистика менен, цифралар менен, слайдтар менен түшүндүрүп берип атат, көрсөтүп. Биз мындай эле только теорияда, жөн эле китептерден маалымат булактарынан эле окуганбыз. Салык кызматынын демилгеси менен жыл башынан бери өлкө аймагындагы окуу жайларда ушундай жолугушуулар өтүп жатат. Жыйындарга аталган кызматтын төрагасы өзү катышып, студенттердин суроолоруна жооп берип, аткарылып жаткан иштери тууралуу маалымат берип келгендиги белгиленди. Иш-чара мектеп окуучуларынын жана студенттердин салыктык башкаруу боюнча маалыматтуулугун жогорулатууну көздөйт. Иш-чаранын максаты негизинен салык кызматынын иши кандай маселе коюлган, алар кандай аткарылып атат деп. Бизде абдан көп модулдар бар, технологиялык. Ошонун баарын кандай иштетип кеткенге, аракет кылганга, ошо мүмкүнчүлүктөр бар, ошонун баарын тең жаш муундарга маалымдап атабыз. Мындай иш-чара Бекмамат Осмонов аттындагы Жалал Абад мамлекеттик окуу жайында алгачкы жолу өткөрүлүүдө. Ошо Бекмамат Осмонов аттындагы Жалал Абад мамлекеттик университетине дагы келип, ошол студенттер менен баарлашып, сүйлөшүп, тааныштырып, эмнеге мисалы элементарный ККМ чекти талап кылып атат, баардыгын түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Бул ойлойм Кыргыз Республикасынын өнүгүүсүнө чоң салым кошот деп. Экономика жана финансы багытында билим алып жаткан студенттер менен жолугушуу өлкөнүн башка билим берүү мекемелеринде да өтүүсү пландалууда. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.